Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн кайрадан сиздер менен кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда белгилүү котормочу Кубанычбек Базылбеков агабыз конокто. Куш келипсиз, Кубаныч ага. Эми бүгүн биздин сиз менен болгон маегибиздин алдында мен бир ооз сөз окурмандарга бир түшүндүрүү иретинде айта кетейин. Кубаныч агабыз бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында эң бир жемиштүү иштеп келаткан, кийинки кездерде бир котормо жанрында абдан көп китептерди чыгарып, тынбай эмгектенип келаткан профессионал чоң котормочу агаларыбыздын бири. Мисалы бизде бүгүнкү күндө ушу котормо жанрында бир саналуу эле адамдарды айтып жүрөбүз. Атайын ушу котормо жанрында адистешкен адамдар ушу Кубаныч агабыз жана Мукан Асаналиев деген ушу агаларыбыз бар. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү жакында сиз 70-ке толупсуз, Кубаныч ага. Кутман кураңыз кут болсун. Кудай сизге узун өмүр берсин, чын ден соолук берсин. Бар болуңуз, бакубат жүрүңүз. Анан ушу кыргыз адабиятына момундай бир өтө чоң салымдарды кошуп келатасыз. Бүгүн сиз менен ошонун тегерегинде бир сөз кылабыз. Окурмандарга өзүңүздүн жасап аткан иштериңиз, эмнелерди которуп атасыз, эмне үчүн ушул китептерди которуп, ушул адабиятка кайрылдыңыз, мисалы Перс адабиятына өзгөчө. Ушул тегерегинде бир кыскача азын-оолак сөз кылсаңыз. Биз бүгүн котормочу Кубаныч агабызды студиябызга чакырганыбыздын да себеби кыргыз адамы же кайсы адам болбосун, же кайсы бир эл болбосун өзүн өзү таанып билүүдө ал дайым эле өзүнүн жараткан руханий жана материалдык маданияттарын эле көрүп өзүн өзү таанып биле бербейт. Ал өзүнүн эмнени жаратып аткандыгын, кандай жашап аткандыгын билиш үчүн кээде башка элдер менен дагы салыштырып отуруш керек да. Мына ошондуктан мына ушул маселеден алганда ушул кыргызды өзүн өзү таанытуу маселесинде ушул котормо жанрынын ролу канчалык деңгээлде? Ошонун ичинде сиз эмне үчүн ушул Перс адабиятына өзгөчө басым жасап, негизи сиздин котормолоруңуз ушул адабиятка Перс, орто кылымдагы Перс адабиятына ушу кайрылып каныңыздын себеби эмнеде болду? Мына ушунун тегерегинде бир кеп сөздү баштасаңыз, анан дагы ошол сөздүн ыңгайына жараша улай жүрөлү. Туура. Өзүң башында айтып кеткендей, чындыгында өзүбүздүн чындыгында мындай жашоо турмушубузду немести билиш үчүн башка элдердин дагы адабиятын, ошолордун тарыхын, ошолордун жашоо турмушун билбесек, чындыгында өзүбүздүн дагы немебизди билиш кыйын да. Ошон үчүн ар кимдин табити ар кандай дегендей, кээ бирөө батыш жакты жакшы көрөт, кээ бирөө дагы башка адабияттарды жакшы көрөт. Мен мисалы жаш кезимден ушул чыгыш адабиятына кийлигиши ушул таанышып. Сиз котормочулук жанрды кайсы убактан баштагансыз? Жашыңыздан баштап которуп баштагансыз? 21 жашымда баштадым. Өзүңүздүн кесибиңиз ким? Өзүм аскерден келгенден кийин заводдордо иштедим, мекемелерде иштедим. Андан мурун апам атам менен колхоздо иштедим. Баардык жумуштардын баарын жасап эметтим, бирок 10 жылча Кемин районунун ушул маданият үйүндө иштедим. Ошол жакта музыкант болуп, актер болуп, анан 6 жыл иштегенден кийин 79-жылы республикалык кароодо ошол театрлардын биз Жалил Садыковдун Чакмак таштын сыныбы деген 2 көшөгө 6 сүрөттүү чоң драманы коюп, биз да катыштык. Ошондо мен ошол драмада баш ролду аткарып, Дердеш Мерген деген мергенчи уста болгон экен, темир уста. Анан ошол драма менен биз дагы 3-чү орун алганбыз. Сиз башындан да артист турбайсыз? Музыкага башында эле ошо неметип, бирок
Музыкалык аспаптарда да ойнойсуз, ооба, комуздан баштаган мандалин чертип, баян тартып, аккордеон тартып. котормого кандай келип калдыңыз? Кайсы Котормого жылдары болсо келдиңиз ошо? 65-жылы эле чыгыш адабият менен таанышкам да биринчи. Ушу колума 16 жашымда Владимир Держаминдин котормосунда 35 акындын «Мир поэзии в 4 строках» деген 4 саптын ичиндеги дүйнө адабияты дегендей. Ошол тийип, ошонун ичинде Рудакиден баштап Бидилге чейин 34 акындын ырлары бар экен. Анан ошону окуп, таасирленип, аябай ошол мени ошондон баштап ушул күнгө чейин ошол чыгыш адабиятына неметип калганым ошол да. Негизи өзүңүз ыр жазат белеңиз? Ооба, мектепте жазып жүргөндө эле орусча жазып ошентип жүрчүмүн. Анан кийин 70-жылдары жанагындай чыгыш адабиятына байланышып, биринчи эле Бисмилла дегенде Омархаимдин ырларынан баштадым да. Ушул мага абдан жагып калып, ушул шаарда болбогондон кийин анда деле мурун которулуптур. Анан кийин Эмне үчүн орусча жазып? Сиз орус мектепте окугансыз? ооба, Темир районунда ошо 80% элдин баары көбүнчө орус болчу. Орустун арасында туулуп өсүп, чоңоюп, ошолор орус, кыскасы алар көчүп кеткенге чейин ошо орустар менен тыгыз байланышта болдум. Бирок шүгүр өзүмдүн тилимди унутпай, ал адамдын өзүнөн эле болот экен. Орусча окудум. Россияда дагы, аскерде да орустардын Россияда болдум. Анан кийин Ошондо биринчи котормоңузду Рудакиден баштагансызбы, э? Омархаимдан баштадым да. Омархаимдан. Омархаимдан ушу кандай болду экен, мен которуп көрөйүнчү, ушу абдан жакты деп анан тамтың ошо 70-жылы баштап ошондон анан кийин неметип отуруп, баягы которуп болбой эле улам өздөштүрүп отуруп, анан кийин эң биринчи ошол Омархаимдан баштагам. Анан которо баштагандан кийин анан кыргызча жаза баштадым. Кыргызча дагы орусча жазып. Анан кийин тушоом, чыгармачылык тушоом 2 ырым ушул жаштардын Учкун деген жыйнагына 74-жылы 2 ырым чыгып, анан ошондон кийин ушул күнгө чейин үзгүлтүксүз жарыяланып келаткан китептерим. Ушул кезде 13 китептин автору болдум, котормо китептердин. Биринчи китебиңиз эмне деген? Биринчи китеп эмне деп аталган барбы бул жерде? Биринчи китеп мынакей «Чыгыш перметтери» деген ат менен. Кайсы жылы чыкканбы? 1998-жылы «Чыгыш перметтери» деген ат менен Ирандан чыгып келди, Тегеран шаарынан. Анан кийин аердин китептер чыга электен мурун 95-жылы ушу жазуучулар союзуна кабыл алынгам. 92-жылы болсо ушул жана эгемендүү болгондун урматына ушул баардык областтардан чогултулуп, баягы Исабек Исаков менен Розадан ким Мариям Буларкиева баштагым. Бүт жазган немелердин баарын чогултушуп, ушу Арашанда семинар өткөзүшкөндө ошондо 3 киши немеге өттүк. 2 киши лауреат болушту, мени болсо Жашчылар союзуна сунуш кылышты. Ошол семинарга мени алып барып, ошол жака тааныштырып, алып барган киши өзүбүздүн жердешибиз Эсенгул Чопоев деген сатирик, акын, жазуучу. Ошол киши менин багымды ачып, ошол семинарга катыштырып, ошол жака сен сөз барышың керек деп, ушул ырлары менен эметип, ал киши өзү айткандай мен Жашчылар союзуна ошондо мүчө болуп кирип, мүчө эмес, сунушту алып 92-жылы. Анан 95-жылы чоң жыйында ушул Эрнест Турсунов өзү доклад окуп, баягы неме жасап, анан ошол жерде китеби чыга элек болсо дагы татыктуу Жашчылар союзунун мүчөсү болушур деп, анан 95-жылы мен Жашчылар союзунун мүчөсү болдум. Анан 3 жылдан кийин бул китеп чыгып келди, мына 98-жылы Ирандан. Ошолорду мында ирети менен көрсөтсөңүз, эмне деген, бунда кимдер бар? Кимдердин ырларын которобуз? Чыгыш перметтери дегенде ошондо которуп жүрүп, бышып, толуктап, метип жакшы болуп калганда, ушу 5 акын кирди да. Фирдоусинин Миң сабы кирди. Ошо 6 томдон иргелип, элдин ичинде жанагы алмаз сөздөр деп макала капол эл ичинде айтылып калган сөздөрүнөн топтолгон алмаз сөздөр деген китеп чыгыптыр, кичинекей. Ошонун толук которуп, ошол бияка кирди. Андан кийин Омархаимдин ырлары 300
70 рубаятты кирди. Анан Муслих Саадинин жанагы Гүлстан деген китебинин ичиндеги ырларын гана топтодум да, ырларын. Анан 14-жылындагы Убайзакан деген чоң мындай немеси болгон экен, сатирик болгондо да. Ошонун Мышык менен чычкандар деген поэмасы кирди. Анан 18-жылындагы Сайдун Асафинин Айванаттар поэмасы кирип, ошол биринчи китебим ушул болду. Ушул китеп чыкты. Мында негизи мурун бизге белгилүү, көпчүлүк окурмандарга белгилүү Фирдоуси, Омар Каям, Саадиден башка дагы биздин кыргыз окурмандарына белгисиз болгон дагы Убайт Закони, Сайдын Асафи сыяктуу авторлор кошулган турбайбы? Ооба, булар кошулуп, анан ошол биринчи китепти дагы экинчи китеп 2000-жылы чыкты бияктан эле. Эмеден Жалладин Руменин жана поэмасынан Дил сыры деген ат менен бул китеп да чыкты. Анан ушул эки китепке баш сөзүн жазып, мындай батасын берген ушул улуу биздин жазуучу акыныбыз Эринис Турсунов абдан ушу жазып, мен чоң котормочу дагы, акыны чоң котормочу кишилер да. Өзү ошондой эки китебиме баш сөз жазып, ушундай багым ачкан кишилерден да. Кыскача ушу китептериңизди көрсөтүп, ошо кимдер, эмнелер. Мында негизи Руменин өзүнүн ырлары, буларда Масневи белем, Масневи деген эң дүйнөгө атактуу суфизм боюнча. Андан кийин 2005-жылы Рудакинин ырлары чыккан. Бирок ал жанында жок эме ал. Андан кийин 2010-жылы бул Акыл Кенчи деген ушул фарс тилинде жазган акындардын, данышман акындардын Рудакиден баштап 18-кылымдагы ушу жана Насафинин Бидилден кийин ошолордун 34 акындардын ырлары топтолду. Мында жалаң Акыл Кенчи, жалаң акыл насаат улуу кишилердин айткан баягы сөздөрү, осуят сөздөрү эме аябай жакшы ошондой болуп. Бул 2010-жылы чыккан экен, э? Ошол эле 10-жылы Ирандын элчилиги биздин Кыргызстан менен 20 жыл достугубуздун урматына мурун 5 тилде чыккан экен ушул. Неме тилинде, орус тилинде, өзбек, тажик, иран, англис тилинде чыккан экен бул ушул китеп мурун 5 тилде. Анан кийин Кыргызстан менен 20 жыл достугу үчүн дагы кыргызча эмесин кийрели деп, анан киши мен которумду ушу 6 тилде чыккан могу Омар Каям. 12-жылы Саадинин Гүлстандын китебин толук ичинде бүт академический деп толук кара сөзү менен баарынан баш сөзүнөн бери бүт толук которуп. Сизге чейин бул Гүлстанды ким? Шабданбай Абдыраманов агабыз которду эле, э? Ал өзү негизи прозаик эле, бирок кызыгып ушуну которгон. Ошондон кийинки котормо бул сиздики болуп атат. Ооба. Бул Гүлстан толук, э? Толук которулуп, анан алар ушундай. Бустанын которбодуңузбу? Бустандан үзүндүлөр бар, бирок аны которойн деген. Анын өзүнчө неме бар. Андан кийин жүрүп отуруп, мындан кийин дагы бул кайсы жылы чыкты? 12-жылы. 12-жылы. 12-жылы чыкты. Андан кийин дагы ортосунда китептер бар. Уйгурдун поэзиясын которуп бердим, тарыхын жана биз. Кайсы акын? Же аларда бир топ, бир нече акындар? Ооба. Эки китебин аны которуп меттим жомогудан бери. Андан кийин жүрүп отуруп, могул китеп чыкты. Индиянын элчилиги, бул дагы Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы достугунун урматына өзү шарты бар экен. Достук үчүн мындай эстелик калтырып кетейин деп, өмүр боектор ат менен өзү сырты ичин баарын өзү сүрөт чыккан өзү дагы. Обончу, ырчы аябай. Бул азыркы элчиби же мурункусубу? Жок. Бул неме өмүр боектор Индияныкы. Жок, чыгарганын айтам. Же мурунку кеткен элчи чыгарды? Мурунку. Бул жаңы келген, ал жаңы келди. Анан ошентип абдан ичи сыртын бүт кооз. Мындагы акындар кайсы кылымдарда жашап өткөн акындар? Мында илгерки
гимндери да бар. Тиги Ригведадан баштаппы, Поэмалар бар. Рамаянаны мен котордум, Тирүү курал деген поэмасын котордум. Анан кийин Рамаяна толукпу? жок, Жүзүндө, алты бап колго тийди. Толук болсо өтүнгөм, толук таап бергиле, мен ошону отурайын деп. Анан кийин дагы бир топ акындарды берген. Дагы которгон мурун киргенде көрсөткөм да. Анан кийин ушуну чыгарарда дагы үстүнө дагы бир 10 чакты акындарды, поэмаларды кошуп меткенде, анан мен жетише албай атканда, анан ошондо биздин жанагы Алтынай Темирова менен Бактыгүл Жотурованы жардамга кошуп неметишип, алар дагы 1-2 поэмаларын которуп калышты. Бунун ичине кирди. Анан көбүнчө 80-90% меники. Аналарда ошентип бул китеп чыгып калды. 16-жылы чыкты. 16-жылы. 17-жылы болсо Чыгышын чырактары деген ат менен мында 7 элдин ырлары чыкты да. Мында Индияныкы да бар, фарс тилинде тиги жанагы акыл кенчине кирбей алган акындардын ырлары, Тирүү курал деген Индиянын немеси толук, мында толук эмес. Анан кийин казак элибиздин макал лакаптары бүт ыр менен жазылган. Анан кийин Кабардин-Балкар, Дагестан, ошондой элдердин дагы чыгармалары, макалдары кирип, анан Түркмен элинин дагы акылман кептери деп Эмне деп аталат? Чыгыштын чырактары деп. Чыгыштын чырактары. Иман фондунан Нуржигит Кадырбеков деген жигитибиз чыгарып берди. Абдан ушу иман жылына каратачы. Иман жылына карата ошентип чыгарып берди. Андан кийин дагы былтыр кут билимди ошо Бала сагынды, Иман фондунан ошо Нуржигит Кадырбеков чыгарып берди. Канча үзүндү? Мында кыскартылып которгон жанагы Наум Гребнев деген чоң котормочунун котормосунда мындай бул кыскартылып тандалган баптардан анан кыскартылып 38 бапты которгон экен. Орусчасынан жанагы благодатное знание деп ошо чыккан экен. Мен ошону толук которуп анан сунуш кылсам ошо. Ушул атын туура коюпсуз да, ошо кут билим деп. Себеби кутатку билим, анан кутатку билик деп эле кыргызча айтыша албай эле ошо баягы Махмуд Кашкаров өзү койгон немеде ошо орто кылымдагы түрк тилинде эле ошо көбү ошентип жүрөт да. Менимче мен ошо кыргызча айтылышы ушул кут билим деп айтылганы туура деп ойлойм да. Абдан жакшы. Ушул Иман фондунан ушул 2 китеп чыгып былтыркы эмгекте. Анан ошол эле жылы мурун чыккан Омар Каямдын 730 сурбаяттары кайра экинчи басылышып, экинчи басылышып, толукталып, экинчи басылышып, мында 730 сурбаяттар бар да. Омар Каямды бизде көп акындар которду да. Сиз канчанчы котормочу болуп атасыз ошону? Бир 10 чакты киши которушту. Ошо чыгыш адабиятынан ушул Омар Каямды көбүрөөк кызыгышып которушту да. Ошонун ичинде. Муну Англиядагы аябай кызыгып, мен бир жерде окуганым бар да. Ушул Омар Каямдын урубайысы 25 жолу кайра басылып чыгыптыр да, Англиянын котормосунда. Бул эми батышка дагы ошо биз эми ачып атабыз да, бул эми 20-кылымда эле ачтык муну. Анан ошондон бери Англия тиги 18-кылымдарда эле которуп, анан ошондон бери 25 жолу кайра басылыптыр да. Бул өзү окумуштуу адам, анан ушу урубай жанрында 4 сап менен бүт философияны жашоодо неме кылып отурган. Анан кийин Омар Каям жөнүндө көп мындай окурмандар туура эмес түшүнүп, башкача айтып, мына бир жанагы ички ич сыяктуу ушундай кабыл алышып, метсионан немесе. Да бул өзүн акылмын деп эсептеген эмес да. Бул киши атайын отуруп ыр жазайын деп жазып чыккан эмес экен да. Өзү окумуштуу да, физик. Ал өзүн акынсың деп айтканда уялып чыккан да. Мен акын деп айтпагыла, мен окумуштумун, көп тилди билем, полиглотмун, философмун, врачмын, астрономмун, математикмин деп чыккан да. А бул акын дегенде тимеле жагы ойго чыккан да. Акын деп айтпагыла деп. Ошондой киши болгон экен да. Анан деп айткандан уялган да. Уялган экен да. Анан кийин бул ырларын атайын жазайын деп отуруп жазчу эмес экен да. Өзүнүн жанагы эмгектеринен математика болобу, астрономия жөнүндө жазып аткан эмгектерин
келе калган ойлорун ошондо четине эле жазып койчу экен да. Аны ошентип топтолуп калып, акын деп эсептелип, аны окумуш деп эч ким эсептебейт. Ошондой болгон экен. Ушуга карата суроо да сизге, Убанчага. Сизге чейин бир 10 чакты адам которгон деп атпайсызбы? Негизден акындар, мен билгенден ушу кийинки котормолор Сооронбай Жусуев да бир немесин чыгарганда, анан сиз ошолорго алымсынбай, ошон өзүңүздүн бир жаңы кайсы бир жерлерине ушу андан артык котормолоруңуз бар үчүн ушу которуп өзүнчө китеп кылдыңызбы, же сизге өзүнчө бир заказ берип, дагы бир кайрадан которсоңуз чыгарар эле деген бир демөөрчүлөр пайда болуп, анан ушу кайрылдыңызбы? Жакшы суроо экен. Анткени бул жана өзүң айткандай башка котормолорду алымсынып тиңдей эмес. Мен мурунку котормолорду, мисалы Жали Садыковдун, Турарбек Шаршымбаевдин шаарда көп болгон мурун эле чыккан, аларды тааныш эмес болчумун. Анан жанагындай өзүм Сакмалда жүрүп, тоодо жүрүп, анан кийин ошо Омархайымдын жанагы колго тийген акын немесинен суктанып ошолорду которуп өзүмчө эле ошентип жүрүп, анан кийин неметип калды. Анан кийин мен ошого байлангандан кийин которо бердим, башкалардыкын да окуп эметип жүрдүм. Бул көп жылдык котормолор жыйналганы турбайбы? Анан өзүнчө бир жыйнак кылып чыгарып. Башкалардык да. Бирок ошол улам өрчөп дагы которуп. Бул китептериңиз эмне китептер? Бул болсо жанагы бизде Ыргербен деген дагы адабий клуб бар. Анын эмеси төрагасы Суйоркул Турунбаев. Муну негиздеп неметкен өзүбүздүн акын эжебиз Райкүл Мамырова деген түзгөн. Анан ошо ийрим абдан үзгүлүктүү, жакшы ийгиликтүү иштеп метилип атат. Ыргербен деген ат менен чыгып бир нече китептер чыкты. Мыга катышкан акын немелер бар, чыгармалары чыгып, мына Үркүн убагында Үркүн деген. Сиз алып келгениңиз эмне? Бул жерде сиздин ырларыңыз барбы? Менин да ырларым бар, башкалардыкы бар. Ыргербен деген ушул. Кийинкиңизчи? Бул ошо эле Ыргербен немеси, бирок Үркүнгө карата баары тең Үркүн жөнүндө ыр жазышкан. Ырлар жөнүндө. Аңгемелерде бар. Мында дагы менин немелерим бар. Анан ошол эле Ыргербенде акындардын немелерин чыгарышты да, мисалы Турар Кожомбаев жөнүндө эскерүү, Байдылда жөнүндө. Сиз мында эскерүүңүз бар, Анан мында мен дагы бул Турар мени баягы Иримде жүргөндө 9 жылдыз деген Иримдин катышуучусумун. Мен университетим болду, ошол аны белгилеп айтып кетиш керек. Беген Асаров деген чоң фантаст, жазуучу, акын 70-жылы ушул Бишкек шаарынын жанагы Ирим түзүп, ошондогу Иримге мен катышып, ал киши көз өткөнчө үзгүлтүксүз катышып, анан ошол мага абдан чоң университет болду да. Жакшы, Кубанч ага, бизде убактыбыз бүтүп калды. Сиздин бүгүн биздин студияга келип, жакшы мындай өзүңүз тууралуу бүгүнкү мына жасап аткан иштериңиз бизде окурмандарды кызыктырганы, жалпы кыргыз адабиятчыларын кызыктырганы бул сиздин жасап аткан эмгегиңиз да. Ар бир адамды ошо кылган иши менен эл эмгектен эскерсин деп агабыз айткандай, сиздин эмгегиңизден улам биз бүгүн студияга чакырып сиз менен ушу маек курдук кыскача. Булардын ичинен дагы биз кийинки бир телеберүүлөрдө бир өзүнчө бир негизги 2-3 акынга токтолуп, анын чыгармачылыгы жөнүндө кеп салып беребиз деп ойлойм. Анда бүгүн ушу студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүн өзүбүздүн маектин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.